Салам достор, жакшы жаңылыктар менен бөлүшкүбүз келет. Кант шаарындагы Саткынбай Тентишев атындагы Азиялык медициналык институтунун 3-курсунун студенти эл аралык сынакка катышып, Кыргызстандын атынан 1-орунду жеңип алды. Мына ушундай таланттуу, өнөрлүү студентке ийгилик каалайбыз. Кант шаарында жайгашкан Саткынбай Тентишев атындагы Азиялык медициналык институтунун дарылоо факультетинин 3-курсунун студенти Приянка Чахал Казакстандын Нур-Султан шаарында болуп өткөн КМШнын мыкты студенти 2021 эл аралык долбооруна катышып, 1-орунду камсыздап, КМШнын 2021-жылдагы мыкты студенти аталды. So Obobek is an organization that is a movement. Бул долбоорго көчтүү студенттер катышты. Алардын арасынан мен дагы катышууга мүмкүнчүлүк алдым. Кыргызстандын атынан катышып жеңүүчү аталдым. Бул мен үчүн аябай сыймык. Долбоор Казакстан Илимпоздор конгрессинин колдоосу менен Обобек жалпы улуттук кыймылы ассоциациясынын формасында юридикалык жактардан бирикмеси тарабынан уюштурулган. Бул иш-чаранын негизги максаты жаш илимпоздордун мыкты инновациялык долбоорун аныктоо, илимий кызыкчылыктарды илгерилетүү, илимди жана билим берүүнү өнүктүрүү үчүн жалпы бириктирилген аянтчаны түзүү болуп саналат. Эта конференция называется «Лучшие студенты СНГ 2021 года». Она организована общественным объединением «Бобек», Казахстан, город Нур-Султан. Ежегодно в этой конференции участвуют все студенты стран СНГ. Точное количество в этом году мы еще пока не знаем, потому что официальная церемония награждения она будет в июле месяце. Бул долбоорго Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан, Россия, Тажикстан жана Белоруссиянын студенттери катышты. Жыйынтыгында кыргызстандык студент Приянка Чахал КМШнын мыкты студенти 2021 эстелик медалы 1-даражадагы диплом менен сыйланды жана ISB'ин эл аралык стандарт номерин алуу менен эл аралык жыйынакка кирди. Приянка Чахалдын жетишкендиктери инновациялык жана илимий ийгиликтердин негизинде тандалып алынган. So I found ASME because I heard about it with the... Мен Тентишев атындагы Азиялык медициналык институтунун негиздөөчүсү Эркин Тентишевке терең ыраазычылыгымды билдирем. Ал студенттерге стипендия берип, жакшы көңүл бурат. Ошондой эле мени ар дайым жетектеп жүргөн ата-энеме, мугалимдериме жана устаттарыма терең ыраазымын. Эми келечекте дагы илимий эмгектерди жазууну күтүп жатам. Глобалдык ден соолук жана глобалдык хирургия жагына басым жасайм. Приянка Чахал дүйнөлүк медициналык студенттердин арасында мыкты жетишкендиктерге жетти. Ал Кыргызстандын атынан эл аралык конференцияларга жана уюмдарына катышып келет. Аялдар элчилери форумунда 200 лидердин арасынан тандалды. Мындан башка бир нече дүйнөлүк уюмдардын мүчөсү болууга жетишти. Приянка Чахал Индиянын Харьяна шаарынан келген. Меня зовут Шаханова Тамила Ахматовна, я заведующая кафедрой терапевтических дисциплин Азиатского медицинского института имени Саткынбая Тентишева. Здесь я работаю уже около 10 лет. И должна сказать, что уровень наших студентов с каждым годом становится все выше и выше. У нас очень талантливые ребята, и иностранные студенты, и местные студенты. Приянка вот у нас одна из, наверное, талантливейших студенток, которая и учится хорошо, и обладает очень развитым таким мышлением. Она активна, она очень позитивна. Старается, работает, учится. Для человека, который приехал из-за границы, это сложно. Адаптироваться здесь, привыкнуть и продолжать учиться, проводить какие-то научные изыскания, это даже для человека уже с дипломом сложно. Ну вот, девочка обладает вот такими-то качествами, такими хорошими качествами. Мы гордимся. Приянка Чахал биздин эң мыкты, эң таланттуу, аябай эмгекчил студенттердин бири. Биз абдан сыймыктанабыз ушул студенткабыз менен, анткени бул Кыргызстанды деңгээлин өйдө көтөргөн студенттердин бири. Going to publish a lot of research, especially based on Kyrgyzstan.
Мен Кыргыз өлкөсүн абдан жакшы көрөм. Тоолору бийик болуп, кооз көрүнөт. Анан эли меймандос келет. Көбүрөөк убактым болуп калса, Кыргызстан жөнүндө маалымат издей берем. Анткени мага билим берген өлкөнү дайыма сыймыктануу менен айтып келем. Саткынбай Тентишев атындагы Азиялык медициналык институт 2004-жылы негизделген. Институт Чүйөбосунун Кант шаарында жайгашкан. Институтта окугандардын 98%ын Индиядан жана Пакистандан келген студенттер түзөт. Жакшы окуган студенттерге стипендия жана гранттар берилип келет. Мирбек Осмонов, Бирге ТВ.